Саламатсыздарбы, Оудо Лондон BBC Кыргыз кызматы студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Жаңы Зеландия Крайстчерч шаарындагы чабуулдун курмандыктарын эскерүүдө. Премьер-министр 10 күн ичинде курал-жарак мыйзамдары реформаланат деп билдирди. Кичинекей жашыл кишилердин жүзү ачылып, Крымды тартып алууга Орусиянын атайын күчтөрү катышканы аныкталды. Кыргызстандык окуучулар биринчи жолу ири кинофестивальга катышып, байгелүү кайтышты. Жаңы Зеландияда курал-жарак боюнча мыйзамдар өзгөртүлө турган болду. Бир нече күн мурун Крайстчерч шаарында 2 мечитте террорчул чабуулдар жасалып, 50 киши каза тапты. Премьер-министр Ясинда Арден бул окуя боюнча тергөө башталарын билдирди. Жаңы Зеландияда курмандыктарды эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, ага диний түсүнө карабай, жалпы тургундар катышууда. Үрөй учурган окуялардан кийин бүтүндө өлкө биригип, жаңы зеландиялыктар аза күтүүдө. Алардын арасында жергиликтүү футбол командасы да бар. Клубдун дарбазачысы Ата Элиан мечитте каза тапкан. Команданын башкы машыктыруучусу террордук чабуулду уюштурду деп шектелгенге кайрылуу жасады. Баарыбыз бир расаданбыз, баарыбыз адамбыз. Бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге ысый урмат менен мамиле кылалы. Антпесек ушундай үрөй учурган окуялар болот. Бири-бирибизди сыйлайлы. Ал Нур мечитинин сыртында намазга жыгылууга уруксат беришти. Бүгүн каза тапкандар жерге берилет. Жаңы Зеландиянын премьер-министри өлкөнү расизмге каршы биригүүгө чакырды. Жасинда Ардерн террордук чабуулду уюштурду деп шектелген Брентон Тарант өкмөткө экстремисттик көз карашын билдирген кайрылуу жөнөткөнүн тастыктады. Премьер-министр ага каршы чара көрүүгө жетиштүү убакыт болгон жок деп кошумчалады. Полиция дале далилдерди чогултуп жүрөт. Чабуул учурунда халат мечитте болчу. Куралчан эч тандабай, ок жаадырган. Халат онго чукул жакын досунан айрылганын айтат. Жүрөгүм тилинип турат. Досумдун 5 жаштагы кызына 20 метр аралыктан ок жаадырды. Ал эч тандаган жок. Баарына ок жаадырды. Ал адам эмес, хайван. Адам эмес. Учурда өлкө боюнча аза күтүү уланууда. Веллингтон шаарында 11 000 киши көчөгө чыгып, колдоо көрсөттү. Мындан 5 жыл мурун Орусия Крым аймагын Украинадан тартып алган. Бул операция учурунда Крым жарым аралында жашыл кийинген жоокерлер пайда болуп, өздөрүн коргоо ыктыярчыларыбыз деп аташкан эле. BBC Орус кызматынын кабарчылары Олег Болдырев жана Ольга Ившина Кремль четке кагып жатса дагы бул кишилер Орусиянын атайын күчтөрү деп аныкталганын билдиришти. 2013 жылы ноябрь айында Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович Россиянын кысымы алдында Европа биримдиги менен соода келишимин четке каккан. Бул чечимден кийин Европа биримдигине жан тарткан украиналыктар нааразылык жүрүштөрүнө чыккан. Демонстрация учурунда полиция менен кагылышуулар болуп, 100гө чукул адам каза тапкан. 3 айдан кийин 2014 жылы 22 февралда Янукович өлкөдөн качып кеткен. Майдандагы окуялардан кийин Орусияга жан тарткан аймактарда толкундоолор болот деп күтүлгөн. Крымдын тургундарынын көбү Орусияга жан тартат. 27 февралда куралчан аскерлер Крымга кирип келип, Симферополь шаарындагы парламент имаратына Россиянын желегин илген. Андан соң жашыл кишилер атка конгон аскерлер Крымдын эл аралык аэропортунда басып алган. Аларды кичинекей деп айтуу катачылык болот. Мыкты машыгуудан өткөн, мыкты куралдары бар аскерлер болчу. Формаларында эч кандай белги жок эле. Эч сөз айтпай эле ишин кылышты. Бизге алардын бут кийимине көңүл бургула деп айтышты. Анткени Орусиянын атайын даярдыктан өткөн жоокерлери бут кийимдин ыңгайлыгына карап өздөрү сатып алышат. Армия бекер берген бут кийимди жактырышпайт. Крымда жүргөн жоокерлердин бут кийими кымбат экени көрүнүп турду. 4 мартта президент Владимир Путин Россия Крымдагы окуяларга кийлигишкен жок деп билдирген.
Куралчан кишилерди жергиликтүү күчтөрдүн өкүлдөрү деп кошумчалаган. Белбек аскердик базасына жакын турганбыз. Себеби базада Орусия менен Украинанын аскерлери тирешип кетиши мүмкүн деп кабарланган. Күтүүсүз жерден буктурмага кабылдык. Орусиянын аскерлери Калашников автоматын такады. Ал жердин алдынан чыгып келгендей эле болду. Башыбызга баштык кийгизип сүйрөп кетишти. Андан кийин баштыкты алышып, силер буктурмага кабылдыңар, силер тыңчысыңар, эми атыласыңар деп коркутушту. Сүйлөшүп жатып бизди бошотушту. Сүйлөшүүлөр болуп жатканда аскерлер Орусиянын спецназ атайын бөлүгүнөн экенин түшүндүм. 16 мартта Крымда референдум өтүп, аймак Россиянын курамына кирүүнү колдогон. Крым и Севастополь. Референдумду батыш өлкөлөрү кескен сынга алган. 2 күндөн кийин президент Путин Крым Россиянын курамына киргенин жар салган. Апрель айында Россиянын аскерлери Крымга кирип барганын да мойнуна алган. Сиздер BBC кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Нидерланддын полициясы ок атуу окуясына шектүү деп 37 жаштагы теги түрк Gökmen Teniz аттуу кишинин сүрөтүн жарыялады. Ютрекс шаарында трамвайда болгон чабуулда 3 киши каза тапты, 5тен ашууну жаракат алды. Аймакта коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кытай өкмөтү Шинжан аймагында өткөргөн коопсуздук иш-чараларын жактап, 2014-жылдан бери 13 миңге жакын террорчу кармалды деп билдирди. 100 миңдеген уйгурларды жана башка мусулмандарды кайра тарбиялоо лагерлерине камаганы үчүн Бейжин катуу эл аралык кысымга кабылууда. Кытай жетекчилиги өкмөт мыйзам чегинде иштеп жатат деп айтууда. Венесуэланын президенти Николас Мадуро жаңы өкмөттү дайындоо үчүн учурдагы министрлерди кызматтан кетүүгө буйрду. Өлкөдө электр энергиясы өчүп, бир нече күн бою бир катар аймактар караңгыда калышты. Электр менен камсыздоону үзгүлтүккө учуратты деп Мадуро оппозицияны күнөөлөдү. Оппозиция лидери Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Кыргызстандык окуучулардын кыска метраждуу 2 тасмасы балдардын дүйнөлүк кино конкурсунда жеңүүчү аталды. Конкурска 20дай өлкөдөн 2 миллиондой бала катышкан. Кыргызстандык окуучулардын биринчи жолу ири кинофестивалда байгеге илингени жагымдуу кабар болду. Фестивалда Талайбек кызы алтын ай тарткан тасма 12-14 жаштагылар арасында эң мыкты деп табылды. Ошондой эле Алина Кошматова атайын байге аталыштагы сыйлыкка ээ болду. Спасибо моим родителям. Ата-энеме рахмат айтам. Ошондой эле эс алуу күндөрүм фильм тартууга арнаган командама рахматымды айтам. Биздин мектеп билет сатып алып, катыштырганына кубанычтамын. Купила билеты. 2018-жылы New School фонду дүйнөлүк деңгээлдеги балдардын эл аралык кино фестивали менен сүйлөшүп, Кыргызстандагы билимкана жана илим мектептерине сунуш киргизген. Ошентип окуучулар тарткан фильмдер конкурска жөнөтүлгөн. Бирок биздин бул жерде идеябыз бул кандай качественный, технический аны карабайбыз, а наоборот бул концепциясын каратабыз да. Кантип бул кинонун аркылуу балдардын креативный мышлениеси бар экен, кандай биз өзгөчө биз көз карашы бар экен деп ошондакты бир критерияны алып, бул баары кинону мен Кыргызстанда 7 кино, Казакстанда 4 кино болуп, биз международный конкурска Индияга жибердик. Эми чоң сыйлык алган кыргыз окуучулары Индияга барып, Болливуд кино жылдыздары менен жолугуп, кино процессин көрүп үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал эми эмдиги жылы өтчү фестивалда алар калыстар курамына кирет. Эл аралык балдар кино фестивалынын уюштуруучулары билим берүүдө кинопедагогиканын мааниси чоң экенин белгилешүүдө. Кино педагогика деген эмне? Ал эмне үчүн бүгүнкү күндүн талабы? Бардыгыбызга маалым, эл көп окубай калды. Эл көбүнчө видео көрүүнү каалайт. Бул азыркы учурда тренд. Биз эч кайда андан кача албайбыз. Эл аралык сынакка биринчи этапта англис тилдүү 2 эле мектептин окуучулары катышты. Эми мындай мүмкүнчүлүк өлкөдөгү бардык мектеп окуучуларында да болот. Программа улантабыз. Жапониянын калкынын 25%дан көбү 65 жаштан жогору. Айрым аймактарында бул курактан ашкандардын саны мындан дагы көп. Кашива шаарында атайы долбоор башталып, калктын улгайганын эске алуу менен алар үчүн иштөө шарттары түзүлүп, имараттар дагы өзгөртүлүүдө.
Эгер адамдардын баары 100 жашка чейин жашаса кандай болмок? Бул жапон пенсионерлери пенсияга чыгуунун ордуна экинчи жашоо деп аталган иш түзүмүнө катталышат. Ага ылайык алар турак жай жана коомдук иштерге байланыштуу жаңы жумуштарда иштешип, кыймыл аракет кылып турушат. Балдар менен иштесем, күч кубат алгандай болом. Учурда күнүмдүк тартипте иштеп өзүмдү коомго аралашып жаткандай сезем. Омори мырза 71 жашта. Ал балдар оюнчуктарынын дизайнери болгон. Бирок ал пенсияга чыкканда өзүн жалгыз жана обочолонгондой сезип жүргөн. Омори Токионун жанындагы экинчи жашоо деп аталган мамлекеттик иш түзүмүнө катталган. Анда шаардагы жашы улгайган адамдар өздөрү каалаган убакта иштесе болот. Учурда ал жергиликтүү балдар бакчасында иштеп маян алат. Бул жерде толук иш графиги бир нече пенсионерге бөлүнгөндүктөн алар жарым-жартылай иштешет. Мага иштеген жагат. Себеби ар кандай адамдар менен жылуу учурашып, ар бири менен баарлашасың. 2050 жылга барып, жашы 60-тан ашкан адамдардын саны дүйнөдө 2 эсеге өсөт. Жапониянын жашоочулары көп жашаган калк катары белгилүү. Өлкө калкынын 3/1 бөлүгүн 65 жаштан ашкандар түзгөндүктөн ага коом көнүшү керек. Токио университетинде профессор Хироко Акияма карлык боюнча изилдейт. Биз кантип 100 жыл өмүр сүрөрүбүздү ойлонушубуз керек. Инфраструктуралар мурда курулган. Ошондуктан биз коомчулукту жашы улгайган адамдарга туура келгендей кылып кайра өзгөртүшүбүз зарыл. Жапон өкмөтүнүн каржылоосу менен профессор Айым экинчи жашоо деп аталган түзүмдү негиздеген. Жумуш ийкемдүү болуп бөлүштүрүлүп, турак жайлар улуу жаштагыларга ылайыкташтырылып өзгөртүлдү. Токионун жанындагы Касива шаарында коомдук турак жайлар кайра курулду. Мурда үйүмө тепкичтер менен гана чыкчумун. Эми лифт менен чыгып жатам. Майыптар арабасында жүргөндөргө шарттар түзүлүп, дарыгерлер керек болсо өз учурунда жардам көрсөтүшөт. Тургундар активдүү болушу үчүн коомчулукка колдоо көрсөтүү топторуна кошула алышат жана коңшуларынын абалын текшерип турушат. 70 жана 80 жаштарда иштөө бардык жерде популярдуу эмес, бирок көптөгөн жашы улгайгандар өз карьерасын токтотконуна кабатырланганын билдиришкен. Жапонияда кара адамдар жумуш кылгысы келет. Алар коомго өз салымын кошуп, коомдун бир бөлүгү болсо дешет. Ошондуктан алар иштеп турууну эңсешет. Алар иштеп тургандыктан ден соолугу да чың болууда. Ошол себептен учурда Жапонияда бул түзүмгө катталган пенсионерлердин саны жетиштүү. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Футболдо Ливерпуль командасы Фулхамды 2-1 эсебинде утуп, Премьер-лиганын жогорку сабына чыкты. Бул жеңиш аларга жаңы оюнга камданып жаткан Манчестер Ситиден 2 упай алдыга жылууга мүмкүндүк берди. Ал арада Челси атандашы Эвертонго 2-0 менен утулуп, Чемпиондор лигасында жеңишке жетүү үмүтү өчтү окшойт. Челси алдыңкы 4 командадан 3 упайга артта калды. Өткөн түнү Лионел Месси үстү өзөгү сезондо 4-үнчү жолу хэт-трик жасады. Аргентиналык оюнчу Барселонага Испан лигасынын башкы сабында башкалардан 10 упай алдыда турууга жардам берди. Ошентип алар Реал Бетисти 4-1 эсеби менен утту. Жада калса Реал Бетистин фанаттары утулганына карабай Мессинин шыгын таанып кол чаап турушту. Формула 1-де Ферраринин айдоочусу Себастьян Веттел жаңы командалашы Чарльз Леклерк тынбай иштейт окшойт деп айтты. 4 жолку дүйнөлүк чемпион болгон Веттел Австралиялык Гран-при чемпионатында 4-үнчү болуп келди. Леклерк 5-чи келди. Финляндиялык Валтери Боттас жарышты утуп алды, ал атаандашы Мерседестин айдоочусу Луис Хэмилтонду жеңди. Жаңылыктардын соңунда көгүчкөн сатып алыш үчүн канча төлөйт элеңиз? Бельгиялык бул Армандо аттуу көгүчкөн интернет аукционунда 1,4 миллион сатылды. Бельгиялык маалымат каражаттары билдиргендей, жарышка катышып жүргөн бул көгүчкөн узак аралыктагы жарыштардын чемпиону деп таанылган. Аны кытайлык ишкер сатып алды. Көгүчкөндөрдү 100 километр аралыктан кое берип, кимиси биринчи үйүнө жетет деп жарыштырышат. Кытайлык ишкердин акчасы көп окшойт. Биз болсо берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева, эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.